койгон документтер протоколго кол койдук. Компания менен биз былтырдан бери иштеп келатабыз. Среднеазиатский инвестиционный холдинг деген Турциядан келген компания өзлөрү бизге ошол казарман кесин курганга 912 мегаваттык казарман кесин курганга көңүлдөрү бар. Бүгүнкү күндө кыш мезгилинде атайын ошол өзүнүн командасы менен специалисттери менен ошол кесиптин курулуш жерине чейин барып келген, казарманга чейин. Азыркы күндө 11 миллиондон сомдон ашык акча салым кылышты, жерден офис ачышты. Экинчи проектиси болсо бул ТЭС-2деги газовый станция. Ал жерде 270 мегаваттын тегерегинде станция курулат. Кудай буйрса, жана ошол мезгилде где-то 3 миллиардтын тегерегинде инвестиция кылабыз деп атат да. Бүгүнкү күндө. Ошону менен биз меморандум келишим кол койгонбуз. Булар менен бүгүнкү күндө ошол протоколго кол койдук. Мындан ары кандай иштер башталат. Булар биз азыр ошол ТЭЦ-2 3 айдын ичинде техник экономикалык негиздемесин бүтүргүлө деп атабыз. Андан тышкары 6 айдын ичинде казарман кесинин жана 912 мегаваттык 3 кес бар. Ал жерде өзү 4 кес, азыр 3 кести берип атабыз. Эгерде ошону баштасаңар 4-үчүсүн дагы беребиз деген макулдашуулар бар да. Ошондо 912 мегаваттык чоң кес курулат. Ал жерде жерге барганда ошол жердин кадастр, госрегистр, акимияттан жанагы жергиликтүү депутаттардан да кишилер бар, баары көрүп келген. Бүгүнкү күндө жергиликтүү элдин эң чоң кызыкчылыгы бар бул кес курганга. Анткени ал жерде өзүңөр билесиңер, жергиликтүү элге мындайча айтканда налог түрүндө акча каражат түшөт жана ошол эле жергиликтүү элдин тургундары иш менен камсыз болот. 6 жылдын аралыгында кес курулуп бүтөт деп атат. Анан теги станцияны бир 3 жылдын ичинде деп атат да. Жылуулук жана электр энергия берген станция бул ТЭЦ-2нин ордуна курулат. Ошол жерде жерди бөлүп бергенбиз. Суу маселесин чечип бердик, газ маселесин чечип бердик. Бизге тиешелүү документтер баарын тез арада чечип бергенге биз даярбыз. Биздин Кыргыз мамлекетинин мыйзамын сактап инвестиция кылабыз деген компаниялар четинен тандап азыр бүгүнкү күнгө ишке киргизип атат.